2019 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген кодекстерди колдонуудагы көйгөйлөрдү чечүү максатында коомчулуктун, окумуштуулар корпусунун, соттордун, мамлекеттик органдардын, жактоочулардын, көз карандысы эксперттердин учурда колдонулуп жаткан кодекстердин авторлорунун катышуусу менен бир нече жолу жыйын өткөрүп, көйгөйлөр ачык талкууладык. Анын негизинде 19 жылга чейин иштеп келген кодекстерге кайрылып келүүгө, учурда колдонуп жаткан кодекстерди толугу менен өзгөртүү чечимине келгенбиз. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 31 мартындагы сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеши жөнүндө чыккан жарлыгынын негизинде президенттин аппарат жетекчисинин 2001 жылдын 14 апрелиндеги буйругу менен атайын эксперт топ түзүлгөн. Анын курамына ушул кодекстерди иш жүзүндө колдонулуп жаткан мамлекеттик органдардын кесипки адистери, учурда колдонулуп жаткан жазык укуктук багыт тармагындагы кодекстерди иштеп чыгуучулар, эл аралык уюмдардын илимий чөйрөнүн өкүлдөрүн жана көз карандысы эксперттер киришти. Түзүлгөн эксперттик топ тарабынан кылмыш жаза процессуалдык жана башкаруу тартибине каршы укук бузуулар кодекстери жаңы редакцияда жазылып чыкты. Ошондой эле бул кодекстерден келип чыккан ченемдерди айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамынын долбоору иштелип чыгып, сиздерге сунушталды. Аткарып жаткан иштерибиздин бүгүнкү күндөгү максаты мыйзамдарды инвентаризациялоо, сот адилеттиги жана укук коргоо иштеринин фундаменталдык негиздерин конституциялык реформа аркылуу оңдоо жана тийиштүү мыйзам актыларын конституцияга шайкеш келтирүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамы. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору азыркы күндө иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзамдын жоболорун 2020 жылдын 11 апрелинде өткөрүлгөн жалпы элдик референдумда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 105 жана 110 беренелерин ишке ашыруу максатында жана жогоруда аталган эксперттик топ тарабынан иштелип чыккан кылмыш жаза процессуалдык жана башкаруу тартибине каршы укук бузуулар кодекстерине ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты. Конституциянын 105 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын прокуратурасы мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актылардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Прокуратура органдары кылмыш куугунтуктоосун жүзөгө ашырат, соттук териштирүүгө катышат, соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөйт жана конституциялык мыйзамда каралган башка ыйгарым укуктарды аткарат. Аны менен бирге прокуратура органдары атайын статусу бар мамлекеттик бийлик органы болуп саналгандыгын эске алуу менен Конституциянын 110 беренесинде белгиленгендей анын уюштурулушу жана иштөө тартиби, ошондой эле алардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери конституциялык мыйзам менен аныкталат. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдын статусунда сунушталды. Каралып жаткан мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун негизги катары учурдагы Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзам алынды. Мында конституция менен прокуратура органдарына кылмыш куугунтуктоону жүзөгө ашыруу функциясы кайра кайтарылды. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоорунда прокуратуранын аталган ыйгарым укуктарын кароо сунушталат. Мындан сырткары Конституция менен прокуратура тарабынан көзөмөлдөнө турган субъекттердин тизмеси чектелбегендиктен мыйзам долбоору менен аларды аныктоо, башкача айтканда прокуратура мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле ишмердүүлүгү мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган мекемелер жана уюмдар, толук чарбалык эсеп жана өзүн өзү каржылоо принцибинде иштеген мамлекеттик жана муниципалдык ишкана жана мекемелер, ошондой эле мамлекеттин катышуусунун үлүшү бар башка юридикалык жактар тарабынан мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөөнү белгилөө сунушталат. Мындан тышкары башкарууга каршы укук бузуулар жөнүндө иштерди ыйгарым укуктуу органдар кароодо алардын ишмердүүлүгүнө прокурорлук көзөмөл жүргүзүүнүн механизмдери каралган. Башкарууга каршы укук бузуулар жөнүндө кодексинин долбоору иштелип чыккандыгына байланыштуу аталган кодекстин долбооруна ылайык келтирүү максатында мыйзам долбоорунун 32 беренесинде прокурордун башкарууга
каршы укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү козгоо, ыйгарым укугун кароо сунушталып жатат. Конституциянын 85-беренесине ылайык мыйзам чыгаруу демилгеси өзүнүн тиешелүү маселелери боюнча башкы прокурорго таандык. Тийиштүү түрдө мыйзам долбоорунун 49-беренеси менен башкы прокурорду мыйзам чыгаруу демилге укугун ишке ашыруу тартибин белгилөө каралды. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 16-беренесине ылайык адистешкен прокуратуралар райондук деңгээлдеги прокуратура органдарына теңдештирилген. Адистешкен прокуратуралар прокуратура органдарынын бирдиктүү системасына кирет жана ошондой эле анын курамына Кыргыз транспорттук прокуратурасы жана жазык аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө прокуратурасы камтылган.